Өкмөт Өзбекстанга берилген пансионаттар боюнча түшүндүрмө таратты. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген Ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгилеген. Маалыматта 1959-1967 жылдары Кыргыз ССР Министрлер Совети Ысык көлдө пансионат куруу үчүн Өзбекстанга жер бөлүп бергени, коңшу өлкө ал объектилерди 2016 жылга чейин башкарып, андан кийин Кыргызстан пансионаттарды өзүнө өткөрүп алганы жазылган. Өзбекстан кетирген чыгымын толтуруу үчүн эл аралык арбитражга кайрылып, 2023 жылы Кыргызстан $40 миллион каражат төлөп берүү чечими кабыл алынган. Бирок эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында арбитраждык маселени тынчтык жолу менен чечүү тууралуу макулдашууга жетишилди. Жыйынтыгында 2023-2024 жылдары Өзбекстанга пансионаттар берилген келишимдерге кол коюлган. Ал эми жер тилкелери, ошондой эле пляж аймагы 49 жылга ижарага берилген. Өзбекстандык инвесторлор Делором жана Рохат Энбу пансионаттарын реконструкциялоого $5 миллион долларынан ашык каражат жумшашкан деп айтылат маалыматта. Ушул күндөрү социалдык тармактарда Өзбекстанга өткөн пансионаттар жөнүндө ар кандай талкуулар кайра жанданды. 2023 жылы 18 августта президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишине байланыштуу комментарий берген. Анда бул жайлардан улам кыргыз тарап Ташкент менен соттошконун айтып, убагында пансионаттарды Кыргызстанга кайтарган 2016 жылдагы премьер-министр Темир Сариевди популисттик кылган деп айыптаган. Президент бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда аларман чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени ыңгайлуу болорун айткан. Ага чейин мамлекеттик мүлүктү башкаруу агенттиги Өзбекстандык компанияларга башкарууга берилген пансионаттар тууралуу түшүндүрмө таратып, Делором, Золотые Пески, Рохат жана Бустон пансионаттары 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижарага шартында берилерин билдирген. 2016 жылы Кыргыз өкмөтү Советторунда Ысык көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган. Эс алуу жайларынын аталыштары кыргызчаланып, Рохат, Алтын жай, Делором, Энесай, Золотые Пески, Бостери деп өзгөргөн. Ал эми Бустон пансионатынын аталышы ошол бойдон калган. Булак Азаттык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Санкт-Петербургда 150дөн ашык мигрант военкоматка жеткирилди. Санкт-Петербургдагы Сены базарында жана Апраксин куроосунда жүргүзүлгөн профилактикалык рейдтен кийин Орусиянын жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган 150дөн ашык мигранттар аскер комиссариаттарына жеткирилди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Иш-чараны Орусиянын аскердик тергөө органдары, аскер полициясы, Ленинград аскер округунун өкүлдөрү менен биргеликте Орусиянын гвардиясынын башкы башкармалыгынын күч колдоосунда уюштурган. Бул иш-чаралардын жүрүшүндө Сенной базарынын жана Апраксин короосунда 600дөн ашык жаран текшерилип, анын ичинен Орусиянын жарандыгын алган 150дөн ашуун адам военкоматка каттоого алынган деп билдирген РИА Новости басылмасы. Түндүк Корея эгемендигин бузуу аракети болсо өзөктүк курал колдоноорун эскерттим. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эгер Сеул же Вашингтон тараптан өлкө эгемендигин бузуу аракети болсо токтоосуз түрдө өзөктүк курал колдонууга даяр экенин билдирди. Анын сөзүн Түндүк Кореянын борбордук телеграфы жарыялады. Эгер душмандар биздин кайталанып жаткан эскертүүлөрүбүзгө көңүл бурбаса, Түштүк Корея жана АКШ куралдуу күчтөрүн колдонуп, Түндүк Кореянын эгемендигин бузуу үчүн алдыга дагы бир кадам таштаачу болсо, биз бардык күчтөрүбүздү аракетке келтиребиз, өзөктүк куралды дагы деп билдирди Ким Чен Ын.
Ал Шаршембиде Корея элдик армиясынын атайын кызматынын окуу базасына барып, машыгууларына байкоо салганы кабарланган. Ал өз сөзүндө Түндүк Корея өзөктүк өлкө экенин айтып, согушту кагылышуу болсо Сеул менен Түштүк Корея жок болорун эскертти. Бул сөзү коркутуу эмес экенин белгиледи. Ал АКШ менен Түштүк Кореяны дүйнөдөгү жана аймактагы тынчтыкты бузгучтар деп айыптады. Ватиканда Садыр Жапаров Рим папасы Франциск менен жолугушту. Бүгүн 4-октябрда ыйык тактыга Ватикан жасаган расмий сапардын алкагында президент Садыр Жапаров жана 1-айым Айгүл Жапарова Рим папасы Франциск менен жолугушту. Садыр Жапаров Кыргызстан ондогон этникалык топтордун өкүлдөрү тынчтыкта жана ынтымакта жашаган светтик көп улуттуу мамлекет экенин баса белгиледи жана да мамлекет дин тутуу эркиндигин кепилдеп, чырандардын сыйынуусуна кийлигишпей тургандыгын билдирген. Францискта Кыргызстандын көп улуттуу жана көп конфессиялуу коомду колдоо аракетин жогору баалап, бул баалуулуктарды сактоо боюнча иштерди улантуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Баарлашуунун аягында Садыр Жапаров Рим папасын анын өзүнө ыңгайлуу учурда Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды.